Жазырманда кордолду делген кыздын тайенеси. Кудайдан өмүр жашын сурап баккан неберем шаарга барса кыйналып калат дедим. 7 февраль күнү социалдык тармактарга Алтынбек Артыкбек уулу аттуу жаран бир тууган карындашыма таята тайенеси зомбулук көрсөтүп жүрөт деген видеону ЖМКларга тараткан болчу. Супер KG порталы кыздын бир тууган агасы менен байланышып, андан комментарий алган эле. Анда Артыкбек уулу карындашын Бишкек шаарына алып кетүү ою менен таята тайенесинин үйүнө барганда алар каршы болушуп, кызды тайенеси сабагын айткан. Бул окуянын экинчи тарабы болгон. Кызды сабады деген тайене менен Супер KG порталы байланышып, төмөнкүчө маалымат алдык. Кызды 3 жашынан бери багып келе жатам. Шаардан агасы келип алып кетем деди. Ошондон улам уруш чыкты. Эми кетип каяка барат? Мен багып келе жатам. Алып кетем деген неберем дагы мен баккам. Мен үй салдыңбы деп сурасам жок дейт. Батирде жашайм. Ошол жака кызды алып кетем дейт. Эми ойлосоңор, кыздын буту баспаса, батирде жашаса, аны кантип багат? Анын булганган кийимдерин ким жууйт? Мен бербейм дедим. Кызым өлгөндөн кийин ушул неберелеримди эмне деген азап менен бактым, эмне деген кордукту көрдүм. Төрөлгөндө 2 буту баспай төрөлгөн. Өмүр жашын Кудайдан сурап жүрүп бактым. Булардын кир коогун жууганым канча. Кыздын агасы милицияга арыз жазыптыр. Милицияга барып кеч келдим. Эртең дагы барам. Биз неберебизди урганыбыз жок. Ошол окуяда агасынын көзүнчө эмне кетем дейсиң деп эле чапкам. Аны чапкан эмесмин дебейм. Шаарга барса, батирге жашаса, эртең эле аны түртүп чыгарып коюшат. Ошол үчүн бербейм деп жатам. Ушундай азап менен баксам, эми көргөн кордугум бул деди кыздын тайенеси. Булак Супер KG. 32 жаштагы ишкер Турдакун Усубалиевдин унаасын Садыр Жапаровго белек кылды. 32 жаштагы ишкер Бакай Өмүралиев Турдакун Усубалиевдин унаасын Садыр Жапаровго белек кылды. Бул тууралуу Жапаров өзү социалдык тармактардагы баракчасына жарыялады. Турдакун Усубалиевдин автоунаасын алганым сыймык, бирок аны музейге тапшырууну ылайык көрүп турам. Кочкор жергесинен келген Бакай аттуу мекендешибиз Турдакун Усубалиевдин автоунаасын мага белекке тартуулады. Автоунаа 1970-жылы Турдакун Усубалиевге берилген экен. Темир тулпар бир нече жыл тебилип, кийин соңунда Кочкордогу жердештеринин колунда көздүн карегинде сакталып турган. Мени суктандырганы машина дале жапжаңа, жакшы каралган. Кадимкидей от алып тепсең Турдакун Усубалиевдин учурундагыдай эле зуулдайт. Дөөтү деген дөөтү. Кыргызстанда 1961-жылдан 1985-жылга чейин башкарган кишиден калган табелик буюмдун ролун кармап, Ырымга ары-бери айландырып турганында өлкөбүздүн бир үзүм тарыхы көз алдыма элестей түштү. Бул автоунаа өмүрү жана ишмердиги биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө терең из калтырган адамдын аты менен байланыштуу болгондуктан аны короомдо, көздөн далдоодо каткан болбойт деген ойго токтодум. Мындай баалуу тарыхый буюм баарыбызга тең орток, баарыбыздын энчибиз. Заманбап автоунаалардын түрү жайнаган азыркы заманда жаш муун көрүп, ата-бабалардын кандай унаа тээп, жок эле дегенде кандай шартта жашап иштегенин элестетсе, алар үчүн тарбия. Ошондуктан Турдакун Усубалиевден калган автоунааны Улуттук тарых музейине белекке тартуулоону туура көрдүм деди. Булак Кыргыз кабар. Мэрлик кызматтан кетип жаткан Балбак Төлөбаев маалымат жыйын өткөрүп, миссиясы бүткөнүн билдирди. Ал өз эрки менен кызматтан кетүүгө арыз жазганын, кимдир бирөөнүн басымы болбогонун белгиледи. Мен кечээ премьер-министр Улукбек Барипов менен жолугуп арызымды бердим. Мен мурда эле мэрди шайлоого катышпайм деп айткам. Мен башында эле президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен сүйлөшүп, шаардагы кырдаалды иретке келтирүү үчүн бул кызматка келгем. Менин миссиям бүттү деп эсептейм, деди Төлөбаев. Ошондой эле ал учурда ооруп жатканын, кызматтан кеткенден кийин бир аз жатып эс ала турганын кошумчалады. Булак Спутник KG.